Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги 249 ооган студентине виза бермей болду. Маалыматка караганда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун академиясы жана Бишкектеги Борбор Азиядагы Америка университети ооган жарандарына тиешелүү визаларды берүү өтүнүшү менен кайрылган. Ооган студенттерине 500 кирүү визасын берүү тууралуу министрлик тиешелүү мамлекеттик органдар менен макулдашып, учурда окуу визасын белгиленген тартипте тариздөөдө. Бул иштер улантылып жатканын белгилейбиз деп жазылган Тышкы иштер министрлигинин маалыматында. Ооган студенттерине Кыргызстанда окуусуна шарт түзүп берүүгө даяр экенин президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясындагы видео кайрылуусунда белгилеген. Оогандын борбору Кабулду талиптери элеп, качкындары көбөйгөн учурда атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз бийлиги жардам катары 500 ооган студентине виза берүүгө даяр деп айтканы бар. nurnews маалымат программасынын алкагында эл аралык жаңылыктар менен да тааныштыра кетсек, 34 жыл мурун колдонууга берилген Л-410 учагы кулап, борттогу 23 кишинин 16сы көз жумду. Окуя Татарстандын Мензелинск шаарында болгон. Аттракциондон секирген аял жерге кулап набыт болду. Бул окуя Караганда облусунда болгон. Мында 33 жаштагы аял 25 метр бийиктиктен секирип, жердеги бетон конструкциясына урунган. Россиянын аймагында Кытайдан чыккан тез даярдалчу азыктарды киргизүүгө тыюу салынды. 34 жыл мурун колдонууга берилген Л-410 учагы кулап, борттогу 23 кишинин 16сы көз жумду. Окуя Татарстандын Мензелинск шаарында болгонун россиялык басылмалар жазды. Жабыркаган 6 киши ооруканада экендиги айтылып, саламаттыкты сактоо министри Михаил Мурашко аларды жеке көзөмөлүнө алганы кабарланды. Республиканын президенти Рустам Минихановдун айтымына караганда, кырсыкка кабылган учактын бир кыймылдаткычы иштен чыгып, учкучтар жерге конууга аракет кылышкан. Окуянын себеби дагы да иликтенип жатат. 11 октябрь Татарстанда аза күтүү күнү деп жарыяланды. Караганда обласында аттракциондон секирген 33 жаштагы аял жерге кулап набыт болду. Тарзанка жана Созвездие мейманканасынын эң үстүнкү кабатына орнотулган 25 метр бийиктиктен секирип жердеги бетон конструкцияга урунган. Ал өтө оор абалда ооруканага жеткирилген. Бейтаптын баш сөгүнө операция жасалып, гематота алынган. Бирок дарылоодон майнап чыкпай аял киши каза тапты деп айтылат маалыматта. Кырсыкка тростун имараттын бийиктигинен узун болуп калганы себеп болгон. Анын кесепетинен аял жакын адам менен досторунун көз алдында жерге кулаган. Аял аттракциондон секирер алдында ага мен сени сүйөм деп кыйкырган жигиттин үнүн видеодон угууга болот. Аттракциондун ээси менен жумушчулары көрсөтмө берип жатышат. Кытайдан чыккан тез даярдалуучу жүгөрүдөн жасалган чыпсыдан жана башка бир нече азыктан тыюу салынган компоненттер табылган. Мындан улам товарларды Россиянын аймагына киргизүүгө убактылуу тыюу салынды. Мындан сырткары вермишелден шоколад креминен жасалган жумуртканы жана ичинде сюрприз оюнчугу бар токоштун импортунан чектөө киргизилген. Бул азыктардын курамынан генетикасы өзгөртүлгөн жүгөрү менен соянын ДНКсы табылган. Ал эми кээ бир үлгүлөрүндө ГМОнун курамы 5 эсе көп болуп чыккан. Продукциялардын сыртында азыктын курамында бул компоненттер бар экени жазылган эмес деп айтылат маалыматта. Германиялык скульптор Вильгельм Кок өлкөнүн канцлери Ангела Меркелдин ат минген айкелин көрсөттү. Ал кийинки жылы Бавариядагы музейге коюлары айтылды. Айкелдин бийиктиги 2,7 метрди түзүп, 3 тым өр менен жасалган. Ат болсо Американын кыска аралыкка чуркаган күлүгүн элестетери айтылат. Меркел атты классикалык кийим кийип, адатынча 2 колун бириктирип олтурат. Меркел бул икона, анын чачы, кийими, турганы, колдору. Биз айкелди музейге алып бара жатканда жолдогу аял аны дароо танып бир күлүп алды, деди Хок. Скульптор айкелдин пьедесталы аттын эри жана тизгини жок экенин айтып, Меркел жупуну жана күчтүү аял экенин белгилеген.